Ванна, подкатцы, бар, места освещения, игральная площадка, новый бардов современный запас. Жалал Абад шаарынын урматтуу тургундары, кымбаттуу мекендештер, 2022 жылы башталган ипотекалык турак жайларды куруу өнөктүгү өлкөбүздүн өнүгүүсүндөгү маанилүү кадамдардын бири болуп калды. Анын натыйжасында Ордо калаада алгачкы 2 турак жай комплекси, мындан сырткары кечээ жакында апрель айында дагы бир топ үйлөр курулуп бүтүп, жарандалга жеңилдетилген ипотека шарттары менен берилди. Ошентип, бүгүнкү күндө мамлекеттик турак жай фондун кеңейтүү аркылуу өзүнүн жарандарынын алдында муктаждыктарды турак жай менен камсыз кылуу милдетин түздөн түз ишке ашырууну жигердүү ишке ашырып жатат. Өлкө аймактарында тегиз кадам таштаган бул иш аракеттерибиз эми минтип аймактарда дагы өз жемишин бере баштады. Мен алгач бул жерге чогулган эл журтту айрыкча үйлөрүнүн ачкычын чыдамсыздык менен күтүп жаткан мекендештеримди чын дилимден куттуктап өтөйүн. Ак өргөңөр кут болсун, коломтоңордун оту өчпөсүн. Урматтуу калайык калк, өзүңүздөргө белгилүү мамлекеттик ипотекалык компания үйгө муктаж болгон миңдеген үй бүлөгө жеткиликтүү шарттарды сунуштап, социалдык багыттагы турак жай саясатын ийгиликтүү жүргүзүп келет. Бүгүнкү күндө турак жай менен камсыз кылуу жаатындагы жүргүзүп жаткан саясатыбыздын аркасында республика боюнча жалпысынан 60 миңден ашуун батирлер курулууда. Кудай буюрса, бул үйлөрдүн курулушу аяктаганда миңдеген кыргызстандыктар үй бүлөсү менен өз үйү өлөң төшөгүндө бактылуу жашоого мүмкүнчүлүк алышат. Ипотекалык турак жайлар калктын бардык катмарына, анын ичинде социалдык жактан аялуу жарандарга дагы жеткиликтүү. Социалдык жактан аялуу катмар үчүн алардын турак жай алуу мүмкүнчүлүгүн жеңилдетүүгө жана жашоо шарттарын жакшыртууга багытталган атайын программа каралганын дагы бир жолу эсиңиздерге салып баса белгилеп айта кетейин. Мында турак жайды жеңилдетилген шарттарда баштапкы төлөмсүз узак мөөнөткө сатып алууга мүмкүнчүлүк берилип жатат. Учурда үй жок жарандарыбызды, анын ичинде чет өлкөдө эмгектенген мигранттарды дагы турак жай менен камсыз кылуу боюнча ири иштерди жүргүзүп келүүдөбүз. Кыргыз Республикасынын бардык жарандары, анын ичинде чет өлкөлөрдө эмгектенген мигранттарды турак жай менен камсыз кылуу максатында үлүштүк курулуш ыкмасы деп аталган механизм ийгиликтүү ишке ашырылууда. Ал жарандарга турак жай алууну жеңилдетип, алардын келечекке болгон ишенимин арттырууда маанилүү роль ойнойт. Бул механизмди ишке киргизүү турак жай курулушун өнүктүрүүгө жана ипотекалык насыяларды жеткиликтүү кылууга чоң өбөлгө болду. Өзгөчө чет өлкөдө иштеп жаткан мигранттар үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк жаралып, аларды Кыргызстандын ипотекалык системасына кошууга жана алардын аманаттарын пайдаланууга шарт түзүлүүдө. Бул иш аракеттердин баары республикадан тышкары эмгектенген мекендештерибиздин жашоо шарттарын жакшыртып, өлкөбүздүн экономикасына дагы чоң салым кошуп жаткандыгын көрсөтүп турат. Буга чейин үй тапшыруу учурларда айтып келдим элем, бул жерден дагы кайталап белгилеп кетейин. Мамлекеттик ипотеканы алуу процесси толугу менен санариптештирилип, ачык айкын жана жеткиликтүү системага айланды. Турак жайга кезекке туруу, документтерди тапшыруу жана кароодон өткөрүү толугу менен электрондук түрдө жүргүзүлүп жатат. Бул система бардык жарандарга бирдей мүмкүнчүлүк берип, коррупциялык элементтерди жоюуну максат кылат. Үй алууда мындай терс көрүнүштөр боюнча ичиңиздерде күдүк ой калбасын, буюрса баары акыйкат болот. Мамлекеттик ипотекалык компания алдыдагы 5 жыл ичинде муктаж болгон жарандарыбызды турак жай менен толук камсыз кылууну максат кылып жатабыз. Бул чоң пландар жарандардын үй жай маселелерин чечүүгө багытталган иштин бир бөлүгү гана. Алдыда дагы көптөгөн турак жайлар долбоору ишке ашырылып жатат. Мисалы Ошто, Баткенде, Талас, Нарында, бардык жактарда үйлөр курулуп жатат. Мамлекет жарандардын жашоо шарттарын жакшыртууга бар күчүн аракетин жумшайбыз.
турак жай курулушу боюнча стратегиялык пландар узак мөөнөттүү мүнөзгө ээ, заманбап жана ыңгайлуу турак жай объекттери келечекте дагы курулуп улана берет. Райондордун борборлорунда, кичи шаарларда, 7 облустун борборлорунда бүткөндөн кийин биз Кыргызстандын айылдарына чейин кирип, жакшынакай жаңы заманбап үйлөрдү салып беребиз ипотекага 25 жылга чейин. Ал эми алдыда келе жаткан бир 10 жылдын ичинде жетип калабыз деген үмүтүбүз бар. Урматтуу Жалал Абадтык агайын туугандар, менин үйүм программасынын алкагында Жалал Абад облусунда, анын ичинде Жалал Абад шаарында, Таш көмүрдө, Сузак районунда 11 миңдей батирдин курулуш иштери жигердүү жүрүп жатат. Бул Жалал Абад облусунун тургундары үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Жакынкы мезгилде миңдеген үй бүлө ушул жаңы курулуп жаткан үйлөрдөн батир алып, алар да өз үйлөрүнө ээ болушат. Мынакей Асман Резиденс 1 турак жай комплексинен үйлүү болуп жаткан жердештериңиздердей болуп, сабырдуулук менен кезек күтүп турсаңыздар, сиздер дагы кубанычка бөлөнөсүздөр. Четинен бүткөн үйлөрдү четинен ушинтип тапшырып кете беребиз. Алдыда Сузак айылындагы 240 батирлүү Асман Резиденс 5 жана башка турак жай комплекстери жалпысы 879 батир берилип жатат. Албетте алардагы заманбап шарттар менен жабдылып, жарандарга бардык керектүү инфратүзүмдөр, мектептер, бала бакчалар, оорукана, спорт аянтчалары жана башка маанилүү объектилер жеткиликтүү болот. Бүгүн ак өргөөлөрүнүн астанасын аттоого камданып жаткан туугандар, үйлүү болушуңуздар менен дагы бир жолу куттуктаймын. Жаңы конушуңуздар кут болсун, жакшылыктар ар дайым мол болсун. Ушул жерден агарып көгөрүңүздөр. Ошол биздин арабызда үйлүү болгон бир биздин эжекебиз бар экен, Момбекова Жипаргүл деген. Ушул эжеге сиз ачкыч тапшырып койсоңуз. Мен өзүм бакчада иштейм. Батирлеп 5 балам менен батирден батирге көчүш чынында кыйын болду. Абдан батир табыш, ага көчүш. Ушу сүйүнүп турам. Бардыгыңыздардын ак өргүңөр кут болсун. Сизге да абдан ыраазымын. Кудайым сизге бекем ден соолук берсин. Ишиңизге ийгилик. Ушу Кыргызстандын тарыхында калган, ушу Кыргызстанды өнүктүргөн эң алгачкы президент болуп, тарыхта атыңыз жазылып калсын деп. Жақсы. Бұл жерде мына коридорлар совсем башкача кылды. Белорусский. Российский, белорусский. Вот. Siz aldınız mı? Ben aldım. Kaç balanız var? 3 balam var. 3 balanız var. Kaç işteyiz? Ben Masnada Kıpçılar'da işteyim. Bişkek'te Şveyцар'da işteyim. Oşo çok şanslı el payızın tutup. Sizge razı olsun. Suyunanda sizce matüsün bergenesi için. Bu yani ufpagan babasıge kat yazıp da yarışını koysanız. Чоң рахмат. Ушунчалык биздин мамлекетте карап, ушундай жакынакай тандарды салып, биздин мына кыздарыбыз, балдарыбыз сүйүнүп отурат. Яраткан бизге тынччылыкты берсин, аманчылыкты берсин, дайыма ынтымактуулук болсун, мамлекетибиз өчө берсин, кыргыз эли заман болсун, тынч болсун. Ушу дүйнөдөгү атактуу мамлекеттерге кошулуп Rahmat Тынччылык болуп турса, сөз кошулабыз атактуу мамлекеттерге. Биз жакшы тилектибиз. Ынтымак болоюлу. Канча? 2 комнат. Жакшы экен. Жакшы. Жолдош Кыргыз Республикасынын башкы кол башчысы, Кыргыз Республикасынын Республикалар министринин улуг офицери капитан Анакул. Кут болсун. Канча комнат алдыңыз? 2 комнат, жакшы. Tuğanlar mı değil mi? Gelin çekiniz, tuğanlarınız yapmamız. Kaç yıl durdun o çürette? 29 çıksın. 1 yıl durdun mu? 1 yıl bitti mi? 1 yıl bitti. Ya salgınlık bütküçe bitti. Başından başta öyle durdun mu o çürette? 25 yıl kaldın mı? Tölemüz yok aldın. Çaktı var mı? Çaktı. Kaç oğlan var? 3 bala. 3 komnat almapsın da.
3 балага 3 комнат алышы керек эле. Бирок азыр тапшырып муну кийин алдыда. Жарым жыл, 1 жылдан кийин деле тапшырып башка 3 комнат алсаң болот. Билесиң да? Расширение деген программасы бар өзүнчө. Ошонун баарын шартын түзүп бергенбиз ошол. Бишкекке алмаша албайсың, Бишкектен региондорго алмашсаң болот. Түшүндүңөр, а? Бишкекте жашап аткандар мисалы Жалал-Абадка мен кетемин, алмашамын, башка үй бер десе, Бишкектеги үйдү тапшырат дагы Жалал-Абадтан алат. А төлөп келаткан Бишкекте төлөп аткан акчасын баары эле кайра эле ошол Жалал-Абадтан алган үйүнө кошулуп калат. Ошондой болот да. Кеңейтип алсаңыз болот да. Кут болсун эми, жакшы. Жакшылыкка кызмат кылган квартира болсун. Квартира болсун. Кут болсун конушуңар. Конушуңар кут болсун. Жакшынакай бар экен. Эркек кызбы? Сиз балабы? Кандайсыңар? Жакшыбы? Канча комнат? 3 комнат. Ким алды? Сиз алдыңызбы? Кантип иштейсиз? Утерка Жалал-Абадта. Я. Утерка Жалал-Абадта, ЖТР. Утерка. Телевидение. Мамлекеттик телеканал. Канча жыл болду ача иштейт? 10 жылдан ашып калды. 10 жылдан ашты. Бир эле орунда иштеп. Бир орунда иштеп. Анда тапшырып салган. Келинчегиңиз бар? Канча балаңыз бар? 5 баламыз. 5 бала. Канча комнат? 3 комнат. Жакшы. 3 комнат. Жакшы. Жактыбы анан? Жакты, жакшы. Суулар барбы? Бар. Жакшы. Келдик, мына көрүп коеюн деп. Сүрөткө келди. Ертең комфортный материалыңыз. Болсун, жакшылыгыңыздар кандай кызмат кылган батыр болсун. Келин алып кыз узаткыла ушул. Бейиңиздер жакшы. Калтамдап жүрүңүз. Өмүрүңүздүн өрүшү жайып болсун. Элдин улу, элдин кызматында болуп, чоң ийгиликтерге жашап, мына Италияда чоң ийгиликтер жаралып атат. Ошонун үзүрүн көрөлү Кудай буйрса. Тарыхта кала турган алгачкы президенттер болобуз. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Сен балаң ба? Мен балам. Эркек. Молодец мына. Атаңдын ордун басат экен да. Күлүп атпайбы? Чочуркабайт экен да? Канча жыл болду иштегениңиз чек арада? Иштегениме 8 жыл болду. 8 жыл? Батирлеп жүрдүңбү буга чейин? Точно, буга чейин батирлеп жүрдүм. Каякта ошо Жалал-Абадтын өзүндөбү? Баткенде жүрдүм, Ошто жүрдүм, Жалал-Абадта азыр 3 жылдан бери Жалал-Абадта. Бул жака келип кезекке тургам. Канча комнат алдың? 2 комната. 2 комнат. Айына канча төлөй турган болдуң? Айына 25 000 төлөй турган болдум. 25 000. Канчасын наем жиле аласың? 15 000. Жарымын өкмөт төлөп берип, жарымын өзүң зарплата төлөйт экенсиң. Бул зато жакшы да. Өз үйүң болуп калат. Жакшы. Сен мурда наем жилеге алып туруп, квартирага кетипсиң, 10 000 бүттү кетчү ал, туурабы? Мамлекетке да пайдасы жок, сага да пайдасы жок. А бул жерде мына сага пайда тийип атат да. Туурабы? Туура. Мамлекеттен бул жардамдап коет да, бул чоң жардам. Келин. Канча балаң бар? 2 балам бар. 2 балам бар. Жакшы. Ийгилик. Эки жагынан заез. Машина бар жок экен. Өзү шаарда деле баардык участкелерде скатка. Жактыбы батирлериңиздер? Мага да жакты, абдан жакшы болуп тур. Эң негизгиси жана ылдый жагындагы парковкасы жакшы болуптур да. Машина менен бияктын баарын неме кылбайсыңар да. Толтуруп койбой алдын эле. Рахмат. Эме намаз оккан сайын жүргөн башка силерди дуа кылып отурабыз. Рахмат. Куттуу болсун батирлериңер. Жакшылыкка кызмат кылсын. Ушул жерден келин алгыла, кыз узаткыла, жалаң жакшылыктарга эле кызмат кыла берген батирлер болсун. Жамандыгын Кудай бербесин, жакшылыгынан эле мол кылып төгө берсин баарыңыздарды үй бүлөңүздөргө. Ömrünüz uzun olsun, ürüşünüz jayık olsun. Şu okşulan ipotekalı turan jaylardı elge verip suyundurip жүрөңүз. Bundan keyinki şayloogu da Kuda kalasa sizge jol açsın. Rahmat, жақсы.